Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Жакынкы чыгыштагы финансы жана технологиянын борбору болгон Дубай шаарында 140 өлкөнүн лидери чогулган дүйнөлүк климат саммити өз ишин баштады. Саммитти дүйнөдөгү эң көп мунай өндүргөн өлкөлөрдүн бири саналган Бириккен Араб Эмирлиги өткөрүп жатат. Эмирликтин лидери, мунай компаниянын башчысы саналган Султан Аль-Джабер саммитке да төрагалык кылууда. Ал ачылыш аземинде сөзгө чыгып, COP28 саммитинде убадалар аткарылышы керектигин билдирди. Анын ичинде климаттын өзгөрүшүн жайгаруу үчүн өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам катары $100 миллиард берилиши керектигин айтып, дүйнө лидерлерин өз кызыкчылыгын арды кое тургула деп белгиледи. Кыргызстандагы климаттык өзгөрүүлөрдүн шартында парник газдарынын эмиссиясын кыскартуу боюнча бир катар милдеттерди алып жатат. Бирок жашыл технологияларды тартууга каражат караштырууда. Президент Садыр Жапаровдун бул саммитте сүйлөй турган сөзүнүн негизги уңгусу да ушул туурасында болмокчу. Кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу баян этти. Башка лидерлер менен катар эле кыргыз президенти да бул дүйнөлүк саммитте чыгып сөз сүйлөгөнү жатат. Жакында президент ошол Дубайга барган атат. COP28 деп климат боюнча чоң конференция болот. Дүйнөнүн президенттери катышат. Ошондо негизи бул климаттын алкагында баягы Кыргызстан генерацияны суудан алган мамлекет деп, ошол суунун азайышы биздин именно энергетика тарабында дагы көп терс таасирин тийгизип атат. Биз ошол жактан көбүрөөк жапа чегип атабыз деген мамлекет катары кайрылып, ошол энергетиканы, генерацияны дагы субсидиялаганга чоң акча каражатын тартып келсе болот. Бул биздин ошол мамлекет башчыбыздын дагы кандай кайрылуу, кандай ошол жака сүйлөгөн сөзүнөн дагы көп нерсе ушул жака таасир этет да. Жапаров 2 жыл мурун Улуу Британияда өткөн саммитте Кыргызстанга климаттык өзгөрүүгө каршы туруу үчүн $7 миллиард доллар керектигин айткан. Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын коюп жатабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0,3% түзөт. Биздин эсептөөлөргө караганда климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн $7 миллиард долларын талап кылат. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Адистердин айтымында, Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнөн жабыр тарткан өлкө катары каражат керек деп тим болбой өз долбоорлорун сунушташы керек. Бизде 90%дан жогору электр энергия бул суудан, гидроэнергетика. Демек, бул COP28-де энергетикадагы багытында мен ойлойм маселелерди көтөрүү туура болот. Сүйлөшүүлөрдүн алкагында албетте Кыргызстан үчүн бул ошо өзүбүздөн алып барган долбоорлорду, бизге маанилүү болгон маселелерди, климатка байланыштуу долбоорлорду алып барып, ошолор менен каржылоо багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү абзел, аракет кылып, ошол долбоорлорго финансылык каражат алууга аракет кылыш керек. Кыргызстан Париж келишимине 2019 жылы кошулган. Келишимди аткаруу үчүн бир нече мыйзамдарды кабыл алып, Бириккен Улуттар уюмунун климаттык конференцияларына катышып келет.